Заманбап IT лабораторияда жүздөгөн студенттер тажрыйба алууда. Алар негизинен заманбап технологиялардын жардамы менен жаңы жабдууларды ойлоп табууга көңүл бөлүшкөн. Маселен, бул робот ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын жашоосун жеңилдетүүгө шарт түзө алат. Бұл роботты мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн колдонууга аракет кылгам. Мисалы, бутудан айрылып калган адамдар же бир жак колу жок адамдар үйүндө отуруп алып эле аралыктан роботту башкарып, калкты төйлүү борборлорунда иштесе деген максатым бар болчу. Бүгүнкү күндө аралыктан да башкарылат, ошол эле учурда өзүнүн да коопсуздуктары бар. Мисалы, астыда кандайдыр бир объект боло турган болсо, ал объектти барып сүзүп же талкалап коркунуч жаратпайт. Өзү автоматтык түрдө токтойт же болбосо астында объектти айланып кете алат. Аталган долбоордун алкагында бүгүн Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен Сеул эл аралык уюму ортосунда кызматташуу тууралуу келишимге кол коюлду. Анын алкагында майыптар үчүн биопротездерди даярдоо боюнча адистерди окутуу каралган. Тагыраагы келечекте республикалык протездик ортопедиялык буюмдар мекемеси 3D принтерди колдонуу аркылуу муктаждарга протез даярдай алат. Бүгүнкү күндө мынакей жанакы 3D принтердин негизинде биопротезди кылуу боюнча ушундай дакшымдай келечекте болуп турган сунуштарды бизге берип атат. Сөз биз ушу менен эметебиз. Бүгүнкү күндө мынакей семинардан кийин 12 биздин майыптарга мынакей биопротез берилет. Biz bugün günde mayıplık boyunca şuradaki sapattu kanday bir meçe işleri kılış gerekmiz. Жаңы işke girip atkan kımalысы бұл абдан пайдалуу. Бүгүнкү күндө өлкөдө майыптыгы бар адамдардын саны 200 миңге жакын. Алардын арасында биопротезге муктаж болгондор да көп. Андыктан IT тармагын өнүктүрүп, элдин турмушун жеңилдетүүгө багытталган бул кызматташуу чоң мүмкүнчүлүктөрдү берет. Автандил Бактыбеков, Жумой Исманалиев, СТВ.